Панфилов районунун Кумарык айылында сейил бага ачылды. Бакты ал айылдын 1987 туулган жаштары демилге көтөрүп атышкан. Айтымдарында алардын мектепти аяктаганына быйыл 20 жыл болду. Мындан улам айылдын өсүп өнүгүшүнө салым кошуу менен тарыхы из калтыруу максатында аталган эс алуу жайын курушкан. Быйыл 20 жылдыгыбыз болуп атат. Ушу айылга 1 гектар 20 соток ошол жерге парк салып, аркасын орнотуп, колдон келген бактарды тигип атабыз, Кудайым буйруса. Келечекте берди жакшы бир сейил бакка айлантайык деп атабыз, Кудайым буйруса. Ниетибиз жакшы. Балдарыбызга чоң рахмат. Булар абдан чоң иш-чара өткөрүп атышат. Президентибиздин жашылдандыруу жарлыгына ылайыктуу иш-чараны жасап атышат. Ийгилик ушул паркта кичинекей жөжөлөр чуркап жүрүшсүн. Балдарыбыз аман болсун. 1987 жылы туулган балдарыбызга жакшылык тилейбиз. Жергиликтүү тургундар бул сейил багы ачылып жатканына терең ыраазы болушту. Аксакалдар чогулушуп ачылуу аземинде калуу тилектерин айтып гана тим болбостон, алардын жасаган эмгектерин баса белгилеп, баталарын беришти. Майрамыңар куттуу болсун, келечегиңер кеңиңиз. Өткөндө мынакей жеңиштин 80 жылдыгында терде сейил багын ачты. Эң жакшы болду. Бул экинчи жолу ачылып атат. Мындан кийин дагы балдарыбызга ушундай эле көрүнүктүү артында эс калтыра турган жаштардан өссө деген тилегибиз бар. Мен ушу менен сыймыктанам. Мына өзүм 30 жыл мугалим болуп иштеп ушу балдарды тарбиялап ушу даражага жеткиргениме мен да өзүм сыймыктанам. Орто айыңда айыл өкмөтүндө буга чейин 2 сейил багы бар болчу. Ал эми бул 3-үчүсү. Президент Садыр Жапаровдун Жашыл мурас улуттук программасынын негизинде жана облустук ыйгарым укуктуу өкүлдүн тапшырмасы менен айылдарда сейил бактары курулуп жатат. Алдыда дагы 10 жылдык программабыз бар деп атпайбы? Биз да аракетибизди жасайбыз. Айыл тургундары, айыл өкмөтү тарабынан дагы пландаштырып, несинен жардам беришибиз керек. Кудай буйруса, жаштар эс ала турган, аксакалдар эс ала турган бир чоң сейил бакты ачабыз деген, жасайбыз деген максатыбыз, тилегибиз бар. Белгилей кетсек, демилгечилердин муну менен гана тим болбостон айылды жашылдандыруу максатында дагы 10 жылдык программасы каралган. Айыл башчысынын айтымында аларды толугу менен жүзөгө ашырууга колдоо жана жардам көрсөтүлөт. Тынчтыкбек Акишев, Кудурат Ташмурзаев, УТРК Чүй, Панфилов району.